Кийинки сөз Төлөбаев Албак Зарылыковичте. Урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар. Мына ККМ боюнча баарыбыз эле айтып атабыз. Мына налоговыйдын Алтынбек Каныбековичке кайрылат элем. Кээ бир областтарда Алмазбек Акунжанович ККМ төлөбөйсүң мындай деп басым жасап, кээ бир фирмалардын лицензияларын отзывать этип атат. Бул туура эмес. Бизнести толугу менен өлтүрөлү деп атасыңар. Бизнес налог төлөбөсө кантип 400 миллиардка чыгат өкмөт, Алмазбек Акунжанович? Жөнү күзүндө санайбыз, ошондо көрөбүз. Таможнядан төлөмдөр түшпөйт деп атат. Эми налоговыйды жиберип, кээ бир жерлерден инспекциялар менен барып, лицензияларды отзывать этип атасыңар. Кантип бюджетке жетебиз күзүндө? Күз бат эле келет. Президенттин жакшы идеясын мына ушуга окшогондор саботаж кылып атат деп айтып какшап атсак укпай атышат. Бүгүн түштөн кийин келсе да сурайбыз го. Экинчиси, Туз көл боюнча чечилмейинче көтөрө берем мен, ал элдин көйгөйү. Тигил бизнесмен балага эч кимдин күчү жетпей койду. Алтынбек Сулаймановдун да күчү жетпей койду. Акимдин да күчү жетпей койду. Бирдеме эле сотко айтат, соттор менен чечип алып атат. Или Туз көлдү элдин шартына жараша татынакай жасайт ал жигит, или өткөрүп берсин конкурс менен элге кайра. Бул бийликтин алсыздыгы. Мен аз иштеп калдым да 3 ай. Болбосо мен көргөзөт элем ошол жигитке. 3-чү Жетегүз курорту боюнча айтып атам. Профсоюз бүткүл жерлердеги профсоюздун эс алуу жайларын баары талкаланып калган. Профсоюз алып бара албайт аларды. Сонун Кыргызстандын жерлерин профсоюз басып алган, бүт талкаланган. Бүт бара. Өткөрүп берсин райондорго, элдерге, өзлөрү иштетсин. Же мамлекет алып, же частный бизнеске ГЧП кылып иштетишибиз керек да. Сонун курорттор жатат. Жыргалаң, Жетегүз мен билгенден. Эми ушул барсаңар акыбалына ыйлайсыңар. Эми кичине иштешибиз керек да, алдыга жылыш керек жа. Балыкчы шаардык кеңештин депутаттарына кайрылат элем. Ушул шаарда мэрге да айттым элем, бир автотранспортный предприятие ачып, бир 2-3 автобус алып берели. Ой, ушул автобусту балыкчынын ичине жүргүзүп койгулачы дейт. Ушуга эми мэрге мына айттык эле өткөндө. Ачып койчу, биз деле алып берели, ар кайсы жактан чогултуп. Элдин көйгөйүн кичине чечиш керек да бул мэрлер. Иштебесе анда ордун бербейби иштей турган балдарга. Бир автопредприятияны ача албагандан кийин эмне иштеп жүрөт ал мэрчи? Ал кеңеш менен кеңештип эле ачып коет. 3-4 автобусту алып туруп иштетип койсо болот да балыкчынын көйгөйүн чечип. Рахмат.